Кыргызстанда алгачкы жолу өтүп жаткан Европа биримдиги Борбордук Азия эл аралык форумунда жашыл, туруктуу, климаттык экономикага өтүү маселелери талкууланды. Форумга президент Садыр Жапаров катышып, иш-чаранын башкы максаты региондор ортосундагы экономикалык өз ара байланыштарды кеңейтүү экенине токтолду. Борбордук Азия чөлкөмү соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыктын келечегинин көз карашынан жылдан жылга жагымдуу болуп баратканын белгилей кетейин. Сандар боюнча айтсак, Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 1993-жылы Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ички дүң продукциясы 45 миллиард АКШ долларын түзсө, 2019-жылы 8 эсеге өсүп, 347 миллиард долларга жеткен. Бул сумма 2030-жылга карата дээрлик 2 эсе көбөйүп, болжол менен 610 миллиард долларга чейин жетет деп күтүлүүдө. Муну менен баалуулукта таза экономикалык аспектилерде евро биримдиктин өлкөлөрү менен келечектүү кызматташтыкты куруу үчүн өбөлгөлөрдүн бар экендигин тастыктайт. Пандемияга карата Борбор Азия мамлекеттеринде бажы шарттарын жөнөкөйлөштүрүү боюнча бирдиктүү аракеттер ишке ашат. Солгундаган экономикалык абалды кыска убакытта калыбына келтирүү максатында Борбор Азия мамлекеттери биригип, абалдан чыгуунун жолдорун, товар алмашуунун көлөмүн арттырууну көздөөдө. Ал үчүн бажы шарттарын жөнөкөйлөтүү талкууланып, президент өлкөдөгү COVID-19 учурунда абал кандай болгонун айтып өттү. Кыргызстанда санариптештирүү маселесинде системалуу түрдө алдыга жылып жатабыз. Башка нерселер менен катар COVID-19 пандемиясы биздин өлкөдө маалыматтык технологияларды киргизүүнү тездетти. Бул өз кезегинде бардык деңгээлдеги коррупцияга каршы күрөшүү боюнча болуп көрбөгөндөй чараларды көрүүгө көмөктөшөт. Бул экономикалык реформалар менен бирге Кыргызстанда бизнес чөйрөсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Здоровой деловой среды в Кыргызстане. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул форумду жыл сайын кезек менен Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн баш калаасында жана Брюссельде өткөрүп турарын билдирди. Кыргыз бийлиги бул форумдун катчылыгын Бишкекте жайгаштырууну сунуштарын айтты. Жапаров ошондой эле Бишкектеги форумда айтылган сунуштар анализденерин кошумчалады. Европа биримдиги Борбор Азия форуму заманбап чакырыктар алдында күч аракеттерди бириктирүү максатындагы экономикалык өз ара аракеттешүүчү, такай иш алып баруучу платформа катары кызмат кыла алат. Форумду жыл сайын ротациялык негизде Борбор Азия өлкөлөрүнүн борборлорунда жана Брюссельде өткөрүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштайбыз. Ушуга байланыштуу Борбордук Азиянын жана Европа биримдигинин ар кайсы өлкөлөрүндө жыл сайын экономикалык форумду даярдоо жана өткөрүү, ошондой эле форумдун чечимдеринин аткарылышына мониторинг жүргүзүү функцияларын аткара турган экономикалык форумдун катчылыгын түзүүнү сунуш кылгым келет. Өз кезегинде биз катчылыкты Бишкекте жайгаштырууга даярбыз. Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форумуна Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын өкмөт башчылары, Тажикстан менен Түркмөнстандын вице-премьер-министрлери, Еврокомиссиянын аткаруучу вице-президенти Валдис Домбровскис жана эл аралык уюмдарынын өкүлдөрү катышып кайтты. Ал эми онлайн форматта Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү менен тыгыз кызматташтыкты көздөй турганын белгиледи. Андан сырткары Венгрия жана Австриянын тышкы иштер министрлери келген. Нуржан Султанбекова, 7 канал, Бишкек.